Men Баланчаевтардын келини деген сыйлыктуу наамды алып жатып, кызматымды ак жана адал аткарууга, кайнатамдын конституциясын кабыл алууга, жолдошумдун жазып койгон мыйзамдарынан сыртка чыкпоого, кайненемдин бир сөзүн эки кылбай сандыкка катып койгон буюмдарына уруксатсыз тийбөөгө, келип кеткен конокторду, туугандарды жайыл дастаркон, жаркын маанайда тосуп алууга, анын ичинде 7 уул, 4 кыз төрөп берүүгө, жаңы модадагы кийим сурабастан ак жоолугумду башымдан түшүрбөөгө, бардык нерсени сарамжалдык менен пайдаланып, аз уктап, аз сүйлөп, аз басууга, ыңгайы келсе башым ооруп атат, колумдан келбейт деп шуртоо айтпоого, өзүмдөн улуу алсын жегелеримди атандашпоого, ал эми кичилөрүнө болсо дедовщина көрсөтпөөгө, жолдошум айына берген 10 000 сомду жок, кереги жок, бул акча мага көптүк кылат деп айтууга, жана ошону менен биргеликте 23 февралда жолдошума эч нерсе бербестен 8 мартта кымбат белекти талап кылбоого, эң негизгиси журттун, элдин, калктын келин деген атка татыктуу болууга ант берүү.